Assalamu алейкум. Бүгүнкү материалдагы жалпыңыздар үчүн өтө пайдалуу болот деген ишеничтемин. Андыктан сөзсүз түрдө акырына чейин көргөнгө аракет кылыңыздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жашаган дээрлик ар бир үй бүлөдө жашоо үчүн зарыл болгон бардык нерсе бар. Жада калса, кайырчылык кылган адамдардын үй бүлөсүндө дагы ашыкча көйгөй жок. Муктаждыктар толугу менен камсыздалган десек болот. Эмдиге гана умтулбайлы, ошонун баарына жете алабыз. Тилекке каршы ушундай болгонуна карабай, жыргал заманда жашап жатсак дагы көпчүлүгүбүз көбүнчө депрессияда жүрөбүз. Ошол себептүү ден соолукка байланыштуу көйгөйлөр эч убакта азайбайт. Ооруканалар канчалык көп ошол бүгүнкү күндө курулуп жатканына карабастан, алардын баарында ошончо оорулуулар. Анын себеби азыр эле айтып өткөнүмдөй депрессия, жашоого болгон ошол нааразычылык. Эми ушунун себебине келе турган болсок, албетте баары биз каалагандай болуп жатпаганынан улам ушундай нааразы бир абалда жашайбыз. Эч бир иш биз каалагандай болуп ошол сезилиши мүмкүн. Эң маанилүүсү бизге жакын, бизге таандык же бизге тааныш болгон адамдардын ошол биз каалагандай болбой жаткандыгы. Ошондон улам көбүнчө ушул айта албасак дагы иштен сызып жүрө беребиз. Бирок бир акыйкат бар, баарыбыз түшүнүп алайлы. Эч ким биз каалагандай болбойт. Жада калса биздин уулубуз дагы, биздин аялыбыз дагы, аялга күйөөү дагы эч убакта каалагандай болуп бере албайт. Кудай бизди ар түрдүү кылып жараткан. Ушул акыйкатты түшүнгөндө гана бизде балким бир өзгөрүү болот. Ушуну түшүнөйлү. Эч качан эч кимди өзүбүз каалагандай кыла албайбыз, умтулсак дагы, мажбурласак дагы. Ошондуктан ар бир нерсеге карата өзүбүздө бир түшүнүк пайда болуш керек. Же болбосо ушул адамдарды барынча кабыл алсак жакшы болот дегим келип турат. Анан эми эч ким ашыкча эле ушул бизди тажатып салбайт. Мисалы, бала ата-энени уга турган болсо, эркек үй бүлөнү камсыздай албаса дагы жада калса толугу менен, бирок аракет кылып жаткан болсо, ошол нерсеси үчүн эле ага ыраазы болуш керек. Аял адам дагы өзү каалагандай болгонуна карабай, балким ар бир нерседе күйөөсү менен кеңешип коюп жаткан болсо, ошол нерсеси үчүн эле эркек аялына ыраазы болуш керек. Анткени эгерде толук эркиндикти өзүнө ушул толук эркин сезгенде эч убакта күйөөсү менен кеңешмек эмес. Ушул сыяктуу эле жашоодогу бизге ошол тааныш болгон ар бир адамдын бизге карата өзүнүн негизги милдеттенмесин толугу менен аткарып жатса, ошого ыраазы болушубуз керек. Мисалы, биздин кайсы бир таанышыбыз дейли, салам берсек жооп берген болсо, ушунун өзү бизге жетиштүү. Жада калса досубуз деле биздин айтканыбызды угуп, бизге жок дегенде 5-10 мүнөт убакыт бөлүп койсо, ошонун өзүнө ыраазы болушубуз керек. Эч убакта биз адамдарды милдеттендире албайбыз. Ашыкча милдеттенмени эч кимге жүктөбөй эле коюңуз. Анткени башында айтканымдай, эч ким биз каалагандай эмес, жана эч качан мындай болбойт дагы. Ушул акыйкатты түшүнсөк, жана ушул акыйкатка көнсөк, албетте балким биздеги депрессия азайса керек деп ойлойм. Ар күнү эртең менен ойгонгондо өзүбүзгө өзүбүз убада берип коелу. Ушул бүгүн мен канча адамга жолукпайын, бүгүн мен канча адам менен байланышпайын, алар мага кандай мамиле кылбасын, эмне дебесин, менде аларга карата эч убакта таарыныч болбойт деп өзүбүзгө өзүбүз сөз берип коюшубуз керек. Эмоция ар кандай болуп калат. Кээде сизди каалабай туруп эле таарынтып алышы мүмкүн бир адам. Ошондуктан
ар бир нерсеге эле бизде нааразычылык пайда боло бербеш керек. Ар бир адам кемчиликтүү, муну туура түшүнөйлү. Анан эми албетте бул өзүн акылдуу көрсөтүү эмес. Менде дагы ушул эле көйгөйлөр бар. Болгону ушул бизди кыйнаган маанилүү бир турмуштук көйгөйдү ачыктап бергим келди. Сизде деле бул ой болсо керек, башкасында дагы бар, ошол катары менде дагы бар. Жана ушул көйгөйдү ушундайча чечкен аракет кылсак деп сиздерге айткым келип турат. Анан дагы бир ошол акыркы сөзүм болсун, акыркы бир сунушум деп коелу. Эч убакта өзүбүздүн жашообузду башка бир адамдын, кошунанын, достун, туугандардын жашоосу менен салыштырбайлы. Ден соолук жаатында, иш боюнча, жашоонун бардык эле жагында, адеп аклак жагында кечээкиге караганда бүгүн жакшыраак болсок, ушунун өзү биздин өнүгүп жаткандыгыбызды билдирет. Албетте ар кандай күтүүсүз окуялар, мисалы кандайдыр бир оору менен ооруп калышыбыз, бул болуп турчу эле нерсе, бирок ошого карабай бизде дайыма алдыга умтулуу боло берсе, демек биз туура эле багыттабыз. Андыктан дагы бир ирет айтам, эч убакта эч ким менен өзүбүздү салыштырбайлы. Өзүбүздү гана өзүбүзгө салыштырайлы. Кече кандай элек, бүгүн кандайбыз. Болду ушул эле нерсе. Анан акырында менен жалпы онлайн кеңеш алган ушул бейтаптарга дебейин, ушул адамдарга деп айтайын. Мен айтарым, мен бир эле жолу ушул төлөм жүргүзгөнүңүздөрдөн кийин 10 мүнөт, 15 мүнөт, балким жарым саатка чейин сүйлөштүк. Анан ошол менен сиздерге эч убакта жооп бербейин дегеним эмес. Ошол консультациядан кийин толук 30 күнгө чейин сиздерде ошол мүмкүнчүлүк бар мага кайрылып турууга. Кааласаңыздар ар күнү бирден суроо берип турсаңыздар деле боло берет. WhatsApp аркылуу жазып коесуздар. Голосовой эмес, жазып. Ошондо мен сиздерге убагында жооп берип турам. Анан толук бир ай болгондон кийин дагы да суроолор пайда болсо, анда дагы бир төлөм жүргүзүп коюп, дагы бир айга чейин менден маалымат ала бересиздер.